Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Биз бай туугандарыбызга кошумат айтабыз да. Айырмасы жок, ал акчаны кандай тапкан. Балким таможняда отуруп, коррупция менен тапкан, же башка жерлерде иштеп, айтканда мыйзамсыз жол менен тапкан биз карабайбыз да. Тойлордо эң сыйлуу жерге отургузуп, 1000 сомдон таштап койсо, ошо кошоматыбызды айта беребиз да. Туган дейбиз. Биз качан керекпиз бай туугандарга? Шайлоодо керекпиз да. Шайлоодо келгенде өзүбүздүн кулуун, өзүбүздүн айгыр деп чыга калышат да. А сенин жашооңо, лично сенин жашооңо бир мüşөк ун алып келип атабы? Же сен проблемаңды чечип атабы? Тескерисинче ошол коррупция жол менен тапкан акчасына жыргап жүрүшөт булар. Тиги Турция, Египетке учуп жүрүшөт. Токол алышат, токолдоруна машина, квартира алып беришет. А сен ойлоп атабы? Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз эл катары, биз улут катары сакталабыз десек, тууган дегендерден уже кете башташ керекпиз. Тууган дегенден кетиш керекпиз. Жалпы ойлош керекпиз да, ошол тууганыбыз жалпы коомчулукка эмне пайда алып келип атат. Анан аларды, ошолорду мыйзамсыз иштерине жараша жоопко тартса, кичине жем чачып койсо, анан кийин митингке да чыгабыз да. Тууган дегенди эгерде мыйзамсыз иштерге барып атса, уже кетиш керекпиз. Илгерки заман өттү. Тууган депчи. А сен тууган деп сени алдап коет, ал тууган деле сени ойлобойт да.